Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү ушул сүйлөй турган сөзүбүз Кытайдын экономикасы боюнча акыркы жаңылыктар. Маалыматтар боюнча Кытайдын экономикасы бүгүн аябай катуу прессингден өтүп атат. Анткени баягы Кытайда өзүндө мындай улуттук долбоорлорду каржылоо мындай кадамдары ташталган болчу. Ал улуттук долбоорлор мисалы үчүн ушул Ордос жана башка ушундай шаарлары билесиңер аябай килейген 18-19 ашык шаар салган. 12 шаар эң белгилүү. Ал шаарларда толук баары менен курулган ушул үйлөр, ошо батирлер, көчөлөр, ишканалар, жолдор, бүт инфраструктурасы менен, бирок аябай аз киши жашайт. Анткени алар деген баягы кредитке эмес, нак акчага сатылгандай мындай аракет кылышкан дагы. Ошон үчүн баягы көп кытайлар акча тапкан миллионерлер же болбосо кандайдыр бир орточо класстагы адамдар алар деген ошол акчага инвестицияга акчасын киргизишип туруп алар албетте баягы инвестиция катары кийин дагы ошол баалар өсөт, анан кийин сатып дагы көп акча өндүрөбүз деп акчаны салышкан. Бирок көбү ушул мисалы үчүн Ордосту деле алса, бул деген ички Монголияда курулган да. Кытайдын өзү баягы деңиздин жээгинде жашагысы келишет, а бул үйлөр болсо мындай баягы бизге жакыныраак да, мындай континенталдуу климатка жакыныраак. Ошон үчүн аяктан жашаш кыйын. Аякта жашаш аябай суук, мындай анан кытайларга жага бербейт да көбүнчө эле. Анан ушул шаарларды салгандан кийин мамлекет көп каражат кетирди. Каражат кетиргенден кийин баягы компанияларга мындай карыз берилди мамлекеттик түрдө. Ал карыздарды алып алып, баягы ипотекалык компаниялар, курулуш компаниялар ал карызды кайтара албай калды да. Кайтара албай калып, эли да төлөй албай калып, баягы кредиттер боюнча. Анан ушул ички банк кризиси болду Кытайда. Бул банк кризиси капиталисттик өлкөлөрдө мурун эле болгон. Мисалы үчүн 1929-жылы, ошондой эле 2008-жылы. Азыр болсо Кытайда ошол Кытайдын өзүнүн ушул 2008-жыл кризиси кайталанууда да. Анын эсебинен 4 банктан ашык ошол Кытайда банкротчулукка мындай койду, суранды мамлекеттен реструктуризация кылган карызга. Ага мамлекет жардам берди кандайдыр бир түзмө-түз акча менен. Ошону менен бирге мисалы үчүн мамлекет башын өйдө көтөргөн мындай бутуна турган бизнестерди да тырмакка кысканга аракет кылды. Ушул бир чоң мисалы ошол Али Бабанын башчысы Джек Ма да. Джек Ма аябай өзүн кыйын сезип калган, өзүнчө баягы сүйлөп калган, чоң сөздөрдү сүйлөп калган, өзүн аябай кыйын ишкер сезип, Кытайдын экинчи өкмөтүндө өзүн кое баштаган. Анын берген насааттары, ошол анын берген мындай кеңештери жаштарга ушул аябай аны жаңы мамлекеттик лидер катары көрсөтүү. Ошого Компартия чыдабастан албетте баягы кандайдыр чараларды көрүп, Джек Ма өлкөдөн көп активдерин кайра мамлекетке тапшырып качып кеткенге аргасыз болгон. Ушундай экен да, баягы эгерде ишиң илгери болуп баратса, ошо бутка турсаң, аябай баягы өзүң кыйын сезип кетсең, бир айырма бар да, баягы эң кооптуу бул дүйнөдө бул бийлик, бул деген мындай куралданган күч колунда бар бийлик эң кооптуу бул дүйнөдө. Ишкерлер болсо баягы акчасын көп таап, аябай бутуна туруп кеткенден кийин, эгерде колунда ошондой эле баягы аскерий бийлиги жок болсо, куралданган бийлиги жок болсо, анда анын кыйын болгону мындай күмөн санаса болот да. Анткени башын көтөргөн сайын эле ушундай ишкерлер мамлекеттерде дайыма ушундай баягы күч колдонуп ийип, акырындап ошо тез ушундай ишкерлерди асмандан кайра жерге отуртуп коюшат экен. Ошон үчүн бул жерден дагы ушундай болуп кетти. Бирок ошондой иш жасагандан кийин Кытай өкмөтү көп ушундай Джек Ма сыяктуу ишкерлерди дагы чочутуп. Ал деген ишкерлер көбүнчө активдерин чыгара баштады тез мамлекеттен. Миллиарддаган доллар активдер чыкты Кытайдан. Андан сырткары дагы батыш өлкөлөрдө башкача мамиле кыла баштады. Мисалы үчүн дүйнөлүк компаниялар, дүйнөлүк брендтер, ошол эле Apple'ды алсак, алар деген Кытайдан качканга аракет кылышты. Эгерде мурун бүт ушул өндүрүшү, бүт сырьёсу, частьтары бүт Кытайдын ичинен алынса, алардын акырдап өндүрүштү заводдорду башка өлкөлөргө жылдыра баштады. Анын ичинде Вьетнам, Камбоджа, анын ичинен ошол эле Түштүк Корея, анын ичинен
ошо Австралияга кете баштады кайсы бир компаниянын көпчүлүгү. Дагы Индияга азыр көңүл буруп атышат, анткени жаңы ошол батыш өлкөлөрүнүн, негизи батыш деп өлкөлөрдүн Тихий океандык региондо айтсак, буга да Жапония кирет, буга да Австралия кирет, Аргентина кирип калышы ыктымал азыркы кезде. Ушундай өлкөлөр алар деген өзүнүн өндүрүштөрүн акырындап кайра дүйнөлүк брендтер да, мындай айтканда Индияга кетире баштады. Индияны жаңы стратегиялык дос катары жарыялады. Бүгүнкү күнү ушул Индиянын дагы башчысы Нарендра Моди өзү дагы консервативдик болгондуктан Индия Бхарат деп кайра атын Бхарат деп коюп, ошол Бхараттын өкмөтүнүн курсу баягы консерватизм жана демократияга багытталган. Демократияга багытталгандан кийин Нарендра Моди негизи ошол батыш өлкөлөргө кучагын ачты, айтты: иштешебиз, бизде силикондук талаа бар, бизде Мумбай бар, бизде миллиондогон программисттер бар, бизде арзан жумушчу күч бар, биздин өкмөт силерге дос, биз деген кандай гана инвестиция келбесин баарын тосуп алабыз, биз деген баарына жардам беребиз, биз деген баары менен иштегенге даярбыз деген сөздөрдү айткан дагы. Анан ошол батыш өлкөлөрдөн курал сатып ала баштаган Индия. Анан негизи ушул жерлерди берип, заводдорго, фабрикаларга жерлерди бөлүп берген. Ошонун аркасы менен мына Лахор, Бомбей, Калькутта, Делиге акырындап баягы компаниялар, ошол брендтер дүйнөлүк Кытайдан көчө баштады. Акыркы жылы ошол көчүү байкалды катуу. Ошол көчүүнүн аркасынан Кытайдын ичинен брендтер кеткен соң, инвестициялардан кеткен соң, Кытайдын өзүнүн дагы квалификациялык кадрларынын кайсы бир бөлүгү акырындап дүйнө жүзүнө чыга баштады да. Албетте баягы микрочип чыгарган инженерлерди өкмөт өзү мындай жөнгө алат, көзөмөл салат, бирок кантсе да ошондой сыяктуу специалисттер өлкөдөн чыкканга аракет кылууда. Ошол нерсенен анан Кытайдын ичинен дагы баягы эл аралык инвесторлор мурунку тапкан акчаларын эгерде Кытайдын ичине реинвестиция кылып турса, дайыма Кытайдын экономикасына өтүп турса, азыр деген алар ошол кайсы бир раундтардан кийин инвестициянын баарын Кытайдан чыгарып башка өлкөлөргө жөнөтүп жатат да, ошол эле Индияга. Ушунун аркасынан Кытайда мындай кризистин кандайдыр бир белгилери көрүнө баштады. Кытайдын ичинде жумушчу күчтүн баасы аябай өсүп кетти, жашоонун баасы аябай өсүп кетти. Демографиялык, мурунку роликтерди көрсөңөр билесиңер, демографиялык маселеде туруп атат, пенсионерлердин саны көбөйүп атат, жаш балдардын саны азайып атат. Мурун баягы кыздарды бойдон алып атып, УЗИ кылып жүрүшсө, ошон үчүн анда азыр 260 миллион ошо ургачы жетишпей жатат баягы улутту курууга. Азыр деген баягы баланы чектөөгө алып салса деле, баары бир баягы балдардын төрөлүшүнүн мындай ылдамдыгы жетиштүү эмес болуп жатат келечекке. Ошон үчүн азыр ушул маселелер тургандан кийин, экономикалык маселелер биринчиден, ошол ишкерлер менен иш алып баруу маселелери, инвестициялык климат жана ушундай сыяктуу. Жана баягы мисалы үчүн билесиңер, ички Монголияда, Кытайдын ичинде Тайбэйдин копиясы курулган да, фанерадан. Ошол Тайбэйдин копиясын НОАК спецназ атайын ушундай штурм жасап, баягы Тайваньды алууга, Тайбэй бул Тайваньдын борбор калаасы, Тайваньды алууга кандайдыр бир репетиция, машыгууларды уюштуруп жатышат да булар. Анан ошого карап дагы баягы Кытайдын ушул жылдары өзүнүн күчүнө ишенип, өзүнүн баягы аскерий империя катары сезгени көп баягы батыш өлкөлөрдү, башка коңшу өлкөлөрдү чочутту. Анан ошо мындай маселелер турат азыр Кытайдын астында. Экономикалык кризисти жеңиш керек, ипотекалык кризисти жеңиш керек, баягы технологиялык кризисти токтотуш керек, инновацияларды сакташ керек жана ошол кошумча аскерий күчтөрдү да күчтөнүш керек да. Ушундай маселелер турган соң, бүгүнкү күнү Кытайга дагы ошол Кыргызстан аркылуу, Орто Азия аркылуу дагы жолдорду өткөрүп, ошол грузоперевозкаларды күчөтүш керек болуп жатат. Бул Кытайга маселе болсо, бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк Кыргызстан үчүн. Бизге ошол жолду өнүктүрүп, ошол кайра азыр туруп аткан Кытайдын маселесин өзү Кытай чечип аткан учурда дагы биздин да кызыкчылыктарыбыз мындай биргелешип калышы ыктымал. Ошондо дагы биздин өлкө кошо кандайдыр экономикалык туруктуулукка жетиши ыктымал. Экономикалык туруктуулукка гана эмес, тез өнүгүүгө. Ушундай маселе.